Базар Коргондун Арстанбап айылында каптаган сел 23 автоунааны агызып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Мындан тышкары 2 турак жайды, оорукананы, соода үйүн, 5 көпүрөнү, 1 чакырым ички чарбалык жолду суу каптаган. Жерине техникалар тартылды. Андан сырткары Жалал Абад шаарынан жалпы 77 куткаруучу, 7 мотопампо тартылды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Жалал Абадтын Базар Коргон районунун Арстанбап айылында нөшөрлүү жамгырдан улам колоттордон агып келген суу айылды каптаган. Базар Коргон районунун Арстанбап айылында катуу жаандын кесепетине сел жүрүп, Арстанбап айылынын ички чарбалык жолдорун, ошондой социалдык объектилерди, мындан сырткары 2 турак үйдүн коро жайын, басып өткөн. Азыркы мезгилде жарандык коргонуу кызматтарынан 10 инженер техника тартылып, жарандык коргонуу кызматтары толугу менен Арстанбап айыл өкмөтүндө иштеп жатат. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 70 куткаруучу ордуна тартылды. Азыркы мезгилде тазалоо иштерин жүргүзүү иш-чарасы жүрүп жатат. Селден жабыркаган кыргызстандыктар насыясын төлөө шарттарын жеңилдетүү үчүн банктарга кайрылса болот. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Маалыматта кардардын кредиттик төлөө шарттарын ыңгайлаштыруу үчүн карызын алган банкына арыз менен кайрылуу керектиги айтылат. Улуттук банк бардык финансы кредиттик уюмдар менен коммерциялык банктарды селден жабыркагандардын шарттарын түшүнүп, алардын төлөө шарттарын жеңилдетүү боюнча арызын артыкчылыктуу тартипте карап кол кабыш кылууга чакырды. Мындан тышкары кардар өзгөчө кырдаал же өзгөчө абалдан улам банкка карызын 90 календардык күндөн ашык төлөй албай калса, бул маалымат ал жарандын кредиттик тарыхына терс көрүнүш катары киргизилбей тургандыгы айтылды. Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, аны УКМК жерди мыйзамсыз берип койгон деп шек санап кармаган. 23-июлда сот тергөөчүнүн шектүүнү үй камагына чыгаруу өтүнүчүн канааттандырбай эч жакка чыкпоо тилкатынын негизинде кое берген. Эске салсак, 19-июлда УКМК төрагасы Ошто жыйын өткөрүп, анда Кара Суу районунда жерлер мыйзамсыз сатылып жаткандыгын айткан. Буга акимдин тиешеси болсо мыйзам алдында жооп берүү керектигин билдирген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлагандай, Бишкек-Ош-Унаа жолунда дрон менен жол эрежесин бузгандар аныкталууда. Атайын тесттик режимде жол кырсыктарын алдын алуу жана болтуруу максатында дрон менен байкоо жүргүзүлүп, айдоочулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Дрон аркылуу карма-каршы тилкеге чыккандар, алдыдагы автоунаадан ашып өтүү, озуп өтүү, өңдөө жол эрежесин бузгандар аныкталууда. 14-июлдан бери дрондор аркылуу Бишкек-Нарын-Торгарт унаа жолунда байкоо жүргүзүлө баштаган. Орусиянын мамлекеттик думасы 23-июлдагы пленардык жыйынында миграциялык көзөмөлдү күчөткөн мыйзамдардын топтомун кабыл алды. Ага ылайык полицияга чет элдиктерди депортациялоого уруксат берилди. Ошондой эле визасыз жүрүү режиминде 180 күндөн 90 күнгө кыскартылды. Буга чейин мигранттарды депортациялоо чечими бир гана соттор же чек ара кызматы кабыл алчу. Мындан тышкары визасынан же жашоого уруксат берүүчү кагаздын мөөнөтү өтүп кеткен жарандарды өлкөдөн чыгаруу режими киргизилди. Өлкөдөн чыгаруу режиминдеги чет өлкөлүктөр банк эсептерин ачууга, автоунаа айдоого, никесин каттатууга, башка аймакка көчүүгө тыюу салынат. Алар жашаган жерге полиция ордерсиз бара алат. Алардын артынан соттун уруксаты жок эле техникалык каражаттар менен аңдып жүрүүгө уруксат берилет. Ошондой эле мигранттар полицияга баш ийбей койсо, жалган айтса, майда бейбаштыкка барса, аларды депортациялоого уруксат берилет. Бул мыйзамдардын топтому мамлекеттик думага Крокус-Сити холлго жасалган кол салуудан кийин киргизилген. Анда 145 кишинин өмүрү кыйылып, 500дөн ашуун жарат алган. Кылмышка шектүү катары Борбор Азиянын бир катар жарандары кармалган. Дал ошол окуядан кийин Орусияда мигранттарга каршы риторика күчөдү. Борбор Азиянын бир катар мамлекеттери өз жарандарына Орусияга барбай турууну эскертишкен.